Кымбаттуу көрүүчү, нерв ооруларынын уландысы биринчи бөлүмдү сөзсүз көрүп чыгыңыздар. Биздин мээбиздин таможнясын буйтап өтүп, нерв ооруларга бизди чалдыктырчу дагы бир фактор нейротоксин. Токсин деген ууландыруучу зат болуп эсептелет. Булардын 4 түрү бар. Биринчиси биологиялык токсиндер. Буларга бактерия, вирус жана мите курттар кирет. Бактериялардын ичинде эң коркунучтуусу ботулотоксин. Ботулизм дегенди уксаңыздар керек да, бул өлүмгө дуушар кылат да. Консервациядан жуктуруп алабыз. Эгерде күзүндөсү жашылчаларды салат жаптыңыз да, же болбосо туздадыңыз, помидор, бадыраң, кышындасы ачканда капкагы томпоюп калбаган чакта дагы ачып коюп, капкакты жебестен бир саат коюп коюңуздар. Анткени кычкылтек менен контакт болгондо жана бактерия сөзсүз өлөт. Экинчи бул жанагы липополисахариддер деп коет. Булар биздин ичибизде да бактериялар бар да. Буларга хеликобактер, мисал айта турган болсом да, биздин ашказаныбыздын кычкылдуулугу төмөндөп кеткенде аябай көбөйүп кетет дагы, эрозия, жараларды пайда кылат да. Жана сальмонелла тамактардын ичинен көбүнчө жумуртка жана сүттөн кирет да. Ошол себептен жумуртканы алып келгенден кийин сөзсүз түрдө сыртын, кол капты кийиңиз дагы, сыртына атайын каражаттар бар. Же болбосо ошол эле идиш жуугуч каражатыңызды чачып коюп туруп, чылап туруп, анан жууп, кургатып муздаткычка салыңыз. Ал эми сүттү сөзсүз кайнатыңыз. Өзүңүздүн уюңузду сааган болсоңуз да, ветеринардык көзөмөлдөн өтпөсө, лабораториядан текшерүү кылбаган болсоңуз сүттү сөзсүз кайнатасыз да. Эң жаман продукт сүт азыктарынан болгон бул бал муздак. Ишеничтүү фирманыкын албасаңыз, бул сальмонелла муздаткычта тоңгондо дагы жок болбойт. Деги эле ушул бал муздактан такыр баш тартып койсо болот. Эң керексиз азык деп билем. Анткени мунун ичинде өзүндө кантты өзүнө камтышы боюнча чемпион болуп эсептелет. Башкача айтканда, канчалык көп жесеңиз ошончолук тез толосуз, салмак кошот да. Инсулинге болгон резистенттүүлүк күчөйт, андан кийин диабетке алып келет да. Жана дагы жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыктырышы мүмкүн. Ушул сальмонелла, хеликобактерге окшогондордун жашоосу бүткөндөн кийин дагы өздөрүнөн ушул липополисахарид деп коет, ушуларды бөлүп чыгарат да. Булар дагы нейротоксинге кирет экен да. Экинчи болсо булар вирустар. Вирустардын ичинде мен мурунку чыгарылышта айтып өттүм, ковид. Эми ковидтен туруштук бериш үчүн биздин иммунитетибизден көп нерсе көз каранды. Иммунитет боюнча толтура видео тартканмын, издеп көрүп чыгыңыздар да. Канчалык бекем болсо ошончолук биз туруштук бере алабыз да. Бул вирустун байкаңыздар эле ковидтен кийин баарынын эс тутуму начарлаган да. Демек нейротоксин экендиги далилденип атат да. Экинчи вирус Эпштейн-Бар деген. Бул учук герпес түрүндөгүлөргө кирет. Бул жөнүндө дагы Кудай буйрса чыгарылыш жасайм. Андан кийинки баарыбыздын эле денебизде бар болгон мите курттар. Булар дагы өздөрүнөн бөлүп чыгарат уулуу заттарды. Ошол себептен жылына 2 жолу антипаразиттардык программаны жасап туруңуздар. Экинчи жоон топ булар химиялык нейротоксиндер. Химиянын дегендин баары кирет. Биздин денебизге тектеш эмес болгон нерселердин да, айрыкча жуучу каражаттар. Ошондой дүкөндө иштеген болсоңуз, киргенде эле каңылжарыңы жарат го, ошол жерде эми кечке сатуучу болуп отурган адамды куруду деп эсептей бериңиздер. Сулуулук салондорунда иштеп, жана чач боек, тырмак боектордон чыккан жыттар дагы, булар тери аркылуу кирип атат, мурун көңдөй аркылуу кирип атат да. Жана өзүңүз деле ошолорду иштетип атасыз да. Жана көбүктөр, жуучу каражаттарды пайдаланып атабыз да. Жыт бергичтер, боектор, булардын баардыгы зыяндуу нерселер экен да. Эми бессульфатный деп азыр адамдар маалыматтуу боло башташты, издеп атышат го. Ушундай нерселерди издеп таап иштетиңиздер да. Компонентинде натуралдуу кошулмалар көбүрөөктөрүн да. Пластикке өзгөчө көңүл бурса болот да.
оюнчуктар, балдар ойногон, терезебиздин рамасы деле эми иштеткен ичиактарыбызды айтыңыздар. Ошолордун дагы сапаттууларын тандаңыздар. Эми биздин колубуздан келип таасир эте алган нерсеге мүмкүн болушунча аракетти жасашыбыз керек да. Бул химияга келгендечи. Мөмө жемиштерди алып келгенде, булардын баардыгы эмне болуп атат азыр? Күнөс каналларда өскөн чөп-чарлар боло турган болсо, ото чөптөрдү өлтүрүш үчүн жана курт кумурсканы жок кылыш үчүн, узагыраакка сакталыш үчүн айрыкча цитрустарда гербицид, пестициддер менен келип атат да. Буларды дагы кадимкидей эле сырттарын жууп, жакшылап, чылап, анан иштетиш керек да. Жана булардын ичинде дагы билинбегени менен бул дагы нейротоксинге, химиялык токсинге кирет. Эгерде бөлмө жакшылап желдетилбесе, же болбосо жанагы бууланганда аба кургатылбай калса, же ошол жерде ным боло турган болсо эле, мындай шыптарды караңыздар эле, көгөрүп калган жерлер барбы? Ошондой жерди көргөн эле болсоңуз, дароодо сырдап, боеп кургатыңыздар да. Анткени бул кадимкидей дем алуу органы аркылуу тынымсыз бизге токсиндерди киргизип турат да. Жана дагы эң акыркысы, бул өтө оор нерсе. Эгерде буга чейинки химиялык токсиндерден биздин денебиз боордун жардамы менен, деги эле бөлүп чыгаруучу органдарыбыздын жардамы менен арыла алса, ал эми оор металлдардан арылыш кыйын да. Буларга атайын хелатор деген нерселер керек да. Альфа-липо кычкылы деген бар. Жана глутатион биздин боорубуз өзү өндүрөт муну. Булар агент сыяктуу биздин каныбызда жүрөт дагы. Жанагыларды апчып, таап туруп, анан сыртка алып чыгат да. Эми бул жерде көрдүңүздөр, бул химиялык токсиндер менен күрөшө алат экенбиз да. Жана үчүнчү, булар зат алмашуу процессинин негизинде пайда болот. Белок жегенибизде, эт жегенибизде аммиак деген калдык калат да. Муну көбүрөөк кары каттаңдардан байкайбыз. Анткени боордун иштөөсүн начарлайт, жүк көбөйөт дагы, аммиакты бөлүп чыгара албайт. Карылыктын жыты деп коебуз го, мына ошол. Майлардын калдыктарынан кетондор, ал эми глюкозаныкынан болсо лактат. Лактатты узак убакка машыгуудан кийин оор боло турган болсо, булчуңдар ооруп калат го, мына ошол лактаттын жасап аткан иши да. Жана инсулин менен глюкоза дагы нейротоксинге кирет. Жана биздин гематоэнцефалиялык барьерди жукартуучуларга кирет. Жана дагы гомоцистеин. Бул бытоонда витаминдер жетишпей калганда. Эми акыркы нейротоксиндерге кызык жери, караңыздар, эмоционалдык же болбосо менталдык деп аталат. Буларга стресс кирет. Чүнчү канчалык көп баягы стресске алдыра турган болсоңуз, эмоцияларга алдыра турган болсоңуз, ошончолук жукара берет экен. Жанагы катмарыбыз нерв ооруларына эртерээк чалдыгат экенбиз, деменция болот экенбиз, паркинсонизмге чейин алып барат да. Паразит адамдар бар, кечирип коесуздар. Булар жанагы вампир сыяктуу сиздин энергияңызды алгандар да. Дайыма минуска түшүрө бере турган болсо, бул дагы алсыратат экен нервдерибизди, нейрондорубузду да. Жана эң азыр тегиз бардыгы ооруп атат да. Бул көз карандылык соц тармактарга болгондо кыска клиптерди көрүп атат. Азыр меники мына 8 минутадан өтүп кетип атат. Кийин текшерип көрө турган болсомчу, узак видеолорду адамдар көрбөй калды. Кыска. Булар информациялык жүктү түшүрүп атат да. Фильтр жок. Ушул информациянын көптүгүнөн дагы бизде нерв ооруларына чалдыгат экенбиз да. Жана барьер бузулат экен. Ошол себептен колдон келген нерсенин менен күрөшөт экенбиз, урматтуулар. Кийинки видеодо мен ушунун жолдорун жана көмөкчү заттарды берем.